Жаңы муңга ишенесизби? Мен ишенгеним мындай, жаш муун азыр сонун муун. Мына азыркы турмуш сонун өзү. Анан ушу муун сонун өзү. Балдар акылдуу, бүт. Жаштар акылдуу. Бизден канча кыйла. Биз эмнени билчүбүз? СССР кезинде да здравствует коммунистическая партия, дорогой Леонид Ильич Брежневден башканы билчү эмеспиз. Учебалар болчу. Отуруп алып эле коммунисттик партиянын 18-съезди, 20-съезди деп эле ошолор гезиттен окуп алып эле. Аябай керексиз маалымат го. Эмне кереги бар? Мына азыр карасак азыр эчтеке кереги жок. Научный коммунизм университеттерде мына политический экономия, научный коммунизм, диалектический материализм, исторический материализмдерди тапшырып эле жүрчүбүз. Советский образование күчтүү деп коет. Кале балекетке эчтекеге кереги жок. Ана сам Советский Союз уже давно исчез. Который вот вроде бы поддерживал это. Что-то болбой калды. Ана диалектический материализм менен эмне кылдык? Міне картошка өстүрүп алдыкпы? Колхоздорубуз кыйрап жатчы, совхоздорубуз кыйрап жатчы. Пландар калпеле, приписка жана кагазда эле болчу. Эчтеке жок болчу. Бүгүн турсаң ширеңке жок болчу, эртең турсаң сливочного масла нету, бирси күн турсаң ун жок, наркы күн турсаң эт жок. Ушинтип эле дефицит. Страна сплошного дефицита и сплошной дүкөндөрдө маргариндер эле жыйылып турчу.